Колго суу куюлуп чабандын төркү бөлмөсүнөн Ассакунов баш болгон баягы ополдомоштор, редактордун орун басары Кадыш аке, дагы башкалар орун алып, оозку бөлмөсүнө басмакананын аялдары менен жаштар отурдук. Эт тартылып, устукандалып, кагышкан стакандын үнүнө улай каткырык чыгып калган кезде баягы райондон келген ополдомоштун эмнеге ичети жок, ичетин ким жеген деп күпүлдөгөн үнү болду. Бир айтып, ким болсо да унчукпай калат беле кайта айтат. Жиним келип ордумдан коскуло баштаганымды байкаган Зууреже, өлүңгүрөйүн чечек, дагы эмнени баштаган турасың? Кызуу немелерге теңелбей тим олтур, балесине каласың деп санымдан мыткыды. Анан еттигин бышырган, дүйшейип бышырды беле деген Ассакуновдун үнү чыкты. Эт бышырмак турсун жанына жакын жологон эмес элем. Дүйшейип дегенде чыдай албай кеттим. Ичетин улам келип кетип, өстөрү закуска кылып жеп алышат да, анан бисти күнөөлөйт. Мен буларга ичети кайда экенин көрсөтөм деп, алдымдагы мүлжүлгөн арка моюм менен баштын сөөгүн көтөрүп барып, мына ичети, жана тартабыз деп унутуп калыппыз деп ополдомоштун алдына таштап баса бердим. Артымдан акмактыгын кылды деген үн чыкты. Мен кайра туруп барып, союлган теринин бетиндеги кан жини аралашып жаткан койдун көтөнчүчүгүн табакка салып барып, аксакал тойбой калсаңыз мына накта ичет ушул деп чыгып кеттим. Ошол болду. Басмаканадагы эжелерим, эми өлдүң, жумуштан айдаласың чечек, каяктагыны баштап мас немелерге теңелбей койсоң болмок деп жолду ката тилдеп барышты. Чын эле кимдин оосун ким тыят? Ошол окуя районго бат эле дүңдей түштү. Ал тургай үзөңгүлөштөрү баягы ополдомошко көтөнчү деп ат коюп алып, ал кишинин экинчи аты ошол бойдон көтөнчү болуп кетти. Ассакулов ошонун эртеси эле бар, 4 тарабың кыбыла, бүгүндөн баштап бошсуң деп мени иштен айдап жиберди. Ошонун эртеси эле райондо иштеп жаткан Чүй курулуш трестинин ПМКсына бетонщик болуп орноштум да, бир жумадан кийин бетон болгон керз өтүгүмдү сүйрөп, ийниме лопатка күрөктү арта салган бойдон редактордун кабинетине кирип барып, Ассакуновго салам айттым. Мен күрөк менен жонталаштыра чаап жиберишүүдөн бетер чочулап, ой бул сенби, кайдан деп көз айнегин бир алып бир кийип шашып кетти. Шашып атып секретарын чакырчу звоногун шаңкылдатып утур басып атты. 4 тарабын кыбыла дебедиңиз беле? Ошонун бир кыбыласынан келатам, учураша кетейин деп эле кирип калдым дедим. Жаш кесимде ойлонбос курч элем. Туура эмес, жалган нерселерди көрөрүм менен чыдай албай кетчү адатым өмүр бою өзүмдө калган менен жулунуп тура калмайымды акыры тизеге чаап турмуш жоошутту. Кеситтин жыты, коргошундан куюлуп түшкөн тамгалар, таңгак кагаздар, редакция менен басмакананын ортосунда калган издер. Өмүрдү барактап олтуруп жаштыктын артта калган күндөрүнө кылчайып, мени райондук гезитке биринчи жолу корректорлук кызматка алган редактордун орун басары Курманбек агамды, басмакананын жумушчулары Турумбек акени, Аниса, Айша, Ажар, Зурабүз, Сияевалар, Үрү менен Кенжеш эжелерди. Жаргак кулак Абдулла акени, мен өзгөчө сыйлап урматтаган Жамиланы сагынбай, эстей албайм. Токтогул, Калыгул, Кубатбек, Аскарбек, Тынчтык, Турдалы, Карымшак, Асанкадыр, Бейшенбек, Нарымбек, Турдалы, Чупу редакторубуздун уулу Турат болуп убагында эмнелерди гана. Редакторга киргиле деп Аракүл эже кыйкыра баштады. Аракүл машинистке аял. Ак көңүлү кармаса жазганыңды шакылдатып басып бере салып, кара жини кармаганда барагыңды тең ортосунан айырып туруп ыргытып иймей адаты бар эле. Жумушчу 5 күндүн така 2 күнү ушул эжекебиздин кирип турган күнү. Биз тургай Ассакуновдон бери каргап шилеп, керек болсо партишколду андан мурда бүткөнүн. Аны менен чогуу окугандар скада олтурганын кайра какшап, бирок партишколду бүтүп алып, өзү эмне себептен райондо машинистке болуп калганын айтпай, жидеп кулакка жат болуп бүткөн өмүр баянын төгүп чачып, түк басылбай 1 саатка дейре буркан шаркан түшө берди. Ошол Аракүл эже бизди бир ирет редакторго жыйнап кирди. Күн тартибиндеги маселе бирөө. Мындан кийин мантуу жегениңерди токтоткула деди Ассакунов. Дайыма эттери көлкүлдөп шип турган көздөрүнө кийип жүрчү көз айнегин оңдоштуруп атып. Качан болсо эле мантуу жеп пияз жыттанып сасып жүрөсүңөр. Эми ким мантуу жыттанып ишке келе турган болсо, таарынбасын. Кимде суроо бар деди. Менде дедим ордундан туруп. Кандай суроо? Мен мантуу жей берем дедим. Жебейсиң деди. Жейм.
Анткени бул жерде түшкүсүн чай иче турган таанышым болбосо 3 километр ачагайыңдыдан жөө барып келип иштеп жүрсөм, столовойдо мантуудан башка тамак жасабаса, мен эмне ачкадан өлөйүнбү дедим. Ассакунов жоошуп укту да: Дүйшеевке манту жегенге уруксат, калганыңар жебейсиңер деп туратты. Ассакунов отурган жерибизге күтүүсүз кире калып, ар бирибиздин жаныбызга жакын келип, кана эмне жасап атасыңар, майда чүйдөбү же макалабы деп, улам ары жылсаң улам жылып, улам жакындап, ар бирибизди жыттап чыкмай адаты бар эле. Ат башынын ашканасындагы кесте кара кочкул барматуха менен мантуу гана сатчу. Көзү жемден калган уйдун көзүндөй жайнаган Кубатбек баарыбыздан мыкты жазган менен барматухага аябай өчү эле. Ат башыдагы редакцияга ишке келатып, Акжардагы үйүнөн чыгаар менен насыбайын атып, анын күүсү тарай электеп беломорун түтөтүп, ыштык болуп келатып, жол боюндагы эмсоонун көк дүкөнүнө кирип, вермут виносунан 250 граммды бастырып, ала чакмак аткан бойдон келип кирчү редакцияга. Байкап калган Ассакунов чакырып алып: "Акмак, кайдан иштиң таң атпай?" десе кебелбей. Тигил Аксайдан жестем кымыз алып келип калып, ошондон ооз тийип алдым эле деп калп айта албай чалынып, кышында каяктагы кымыз, каяктагы жестең деп тилдесе, кымызы да, жестеси да жок Кубат. Тиги бозо дейм деп атып, кымыз деп алыпмын деп кобурап, мурдагыдан да катуу сөгүү угуп, жетим уйдун көзүндөй болгон саргыш жашыл көздөрүн бардап алып, кабинеттен чыгаар эле. Качан болбосун акчам жок деп карганып, катып алган тыйынына көбүнчө жалгызтап сокконду жакшы көргөн Кубат виного жөнөгөндө Ассакуновдун терезесинен көрүнүп турчу теректердин улам бирине жашынып олтуруп столовойго кирип кетери менен артынан биз да жетер элек. Акыркы жолу бошогондо биротоло бошогон экем, редактор эмгек китепчемди экинчи ишке алгыс кылып боеп колума карматты. Редакциядан бошорум менен барып кире калып, бетонщик болуп кетчү ПМК да кызот менен бошопсуң деп албай койду. Кызот деген эмнеси деп жестемдин бир тууган иниси, райондук гидромет станциянын начальниги болуп иштеген Айтбай акеме бардым. Бул трудовой менен эми сени эч жерге жумушка албайт. Тагдырыңа балта чабылган турбайбы? Ыр чыгарып эмне кыласың? Жөн эле жүрбөйсүңбү? Мен эми Ассакуновго кирип сүйлөшүп көрөйүн деди. Ошол кездери менин Ассакуновго чыгарган ажил ырларым эл арасына жайылып кетип, өзүмдү мидин сезип жүргөн кезим болчу. Эжемдин чай ичкендей тегерек үстөл жасатып алсак жакшы болор эле дегенин көп уккандыктанбы, кесиптен алган айлыгыма райондун быт комбинатынан фанерден жасалган тегерек үстөл сатып алып, ат баштан Ачагайыңдыга чейинки 3 километр жерди жөө басып, төбөмө көтөрүп барганым эсимде. Ошондо үстөл майлап жүрүп ичип келгендиктен мандаш токунуп олтуруп алып бажылдап көп сүйлөгөм. Жестем унчукпай жымыйып уккан. Курган бала алдан эмедей бала эле киши болбой калды. Курулушка киргенден баштап аракка азгырылып, арак сүйрөп кетти деген сөз акыры айылды аралап, ал эми мени теңирден тескери кеп кылып, биротоло үмүтүн үзүп калган кезде айылдын бул сөзү өзүмө да келип жетти. Кимден уктуң деп бурк эттим тукан эжеме. Шурудан уктум. Тиги тактактын көчөсүндөгү туугандарымдын баары эле айтып жүрөт деп эжем ыйлап жибере жастап булуп. Мен аларга аракка сүйлөлөлегимди көрсөтөм дедим ызырынып. Эртеси таң атпай айып менен магышты ээрчитип, дүкөндөн 2 бөтөлкө зомгара сатып алып, бирин үчөөлөп бөлө тартып, экинчи бөтөлкөнүн мойнуна жип байлап, колдоруна чыбык карматып экөөнү айдатып алып, айылдын узун туура кеткен көчөлөрүнүн улам бирине түшүп, өйдө төмөн өткөн кишилерди көз килбей, көз килмек тургай так ошолор көрсө экен деп арк терк сүйлөп жүрдүм. Айылдыктардын кээ бири жөө, кээ бири атчаң келип токтой калып, сүйлөйүн деп сүйлөй албай, айтайын деп айта албай, бир чети түшүнө албай, бир чети жинди болуп калгандан сообу деп таңыркап карап туруп, баштарын чайкап, атчаны бастырып кетип атты, жөөсү басып кетип атты. Биз айылды кыдырып чыккандан кийин эл эң эле көп чогулган мончого сүйлөп барып, винону ошол жерден элдин көзүнчө бөлө тарттык. Бул менин көпкөн, өз кемчилигимди моюнга алгым келбей калган, ичим куру намыска толуп ташып, көрдүңөрбү, мен али бөтөлкөгө сүйлөлүп кала элекмин, керек болсо бөтөлкөнү мен сүйлөп жүрөм деген жел кирбестигим эле. Классташтарым биринин артынан бири окуусун бүтүрүп келе баштады. Жусуп политехти бүтүп, чүрөктөй болгон Ырыскүлүнө үйлөнүп, облустук жол курулуш башкармасына башкы механик болуп орношту.
Операда жүргөн дүйшөк артист болом деген оюнан айнып, Сапаргүл деген сулууга үйлөнүп, кайрадан тракторуна минди. Черикбай мугалим бейшиналы топозчу болуп кетти. Шайыр менен Калича онду бүтөөрү менен күйөөгө тийип алышты. Бейши менен жаңылдын кайда кеткенин билбей калдым. Имаш айылды иштеп, сапан бир короо кой багып, алдыңкы чабан атыгып сүрөтү райондук гезитке чыга баштады. Раматылык Асыкбай агай, Кеңеш алынын ректорунан кат келиптир. Ушундай баланы тарбиялаган ата-энесине рахмат деп жазыптыр деп жетин албай, көчөдөн эле жолуккан кишиге ректораттан келген катты көрсөтүп кубанып жүрдү. Кеңеш алы ошол кезде Ленинграддагы финансы институтун жалаң 5 менен окуп жаткан. Мектеп директорунун кыздары Айнагүл менен Дамира жемпетти бүтүп келишти. Сабира да окуусун бүтүп нарында иштеп жатыптыр деп уктум. Айтор менден башкалардын баары эле таалайларын таап жатты. Мен гана кечээ эле чогуу өскөн, чогуу окуган классташтарыма жакын жологондон корунуп, алар каникулга келе калса жолуккандан качып, тагдырыма таарынып, канаттарын кырккан куштай өксүп, кеч калган бактымды кайдан табаарымды билбей, эми өмүр бою колхоздо калаарымды ойлогондо ичимден кан өтүп, сыздап турдум. 1 жылда билинбей өтүп кетти. Ошондо айылдан биротоло көз көргүс, кулак уккус жактарга кетким келди. Ошол жылдары Совет мамлекети Сибирдеги Байкал-Амур магистралынын курулушун баштаган кез болчу. Окус окууга өтпөй калсам ошол БАМга чейин кирип кетмекчи болуп, баарын жыйыштырып, энемден калган эстеликтей болгон жалгыз үйдү 300 рубльга сатып, жол кире кылдым да Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика бөлүмүнө келип документ тапшырдым. Менден кичүү балдар өтүп кетип, мен кулап чыгылдым. Анан райондук гезиттеги жазгандарымды көтөрүп алып, ректорго кирдим. Эгер ошол кезде ректор Салмабек Табышалиевдин кең пейилдиги болбогондо, балким тактырым таптакыр башка нук менен кетет беле, ким билет. Ректор кол жазмам тиркелген папканын ичиндегилерди барактап чыкты да, кабыл алынгандарды каттап олтурган орус аялга кайрылып, «Зачислить студентом» деди. Сүйүнгөнүмдү сураба. Табышалиевден мен өңдүүлөрдүн бири студент, бири кандидат болуп кубанып чыгып атты. Дароо эле деканатка барып окууга өткөнүмдү айттым. Эртең саат 9-да жумушчу кийим менен деканатта болуңуз деди. Жакшы кийинген кыз. Эртеси 3 бала университеттин айланасын тазалап жүрдүк. Анын эртеси баягы балдардын бири келбей койду. Анын эртеси дагы бири келбей, ошол бойдо мен жалгыз таш терип калдым. 2 күндөн кийин терериге таш да калбай калды. Күндө келем, бирок келдиңби дегенде, кеттиңби дегенде жан жок. Акыры Тажаганда Тянь-Шандын оттугунда айыл чарба жумушунда жүргөн курсташтарыма барып кошулайын деп жөнөп кеттим. Филфакта окуган жылдары майып кыздарды аябай аячумун. Балдар жалаң өңдүү түстүү кыздарга качырып, майыптарды бийге да, башкага да чакырбай, алардын телмирип терезеден тиктеп турганын көргөндө жүрөгүм тилинип кетчү. Эптеп бир шылтоо таап сүйлөшсөм, колуман келбесе сөзүм менен болсо да жардам берсем деп тилээр элем. Стипендиям тийген күндөрү винодон ашкан акчама ошондой кыздарга шоколад, батончик сатып берип, берерге эчтемкем калбай калганда колумдагы саатымды чечип карматаар элем. Мен аябай жакшы көргөн иним, кийин үй бүлөбүз менен артисттердин жатаканасында чогуу жашаган, атактуу Фарида деген ырына сөз жазып берип, ушул күнгө дейин асыл жары Сүйүн экөөнүн ыраазылыгын угуп келаткан Кайгымыңдын ырыт сары аталган таланттуу актер. Komşulaş ayıldan gezikken, Olguda yönümdü yeşitken, Borolo gir albay boşdosu, Kol boluna al çelen meşikten, Borolo gir albay boşdosu, Kol boluna al çelen meşikten. Мыкты обончу, жакшы санаалаш жаны курбу иним Асылбек Өзбековдун классташы Кадыркул менен Россиянын Ярославль облусунда курулуш отрядында жүрүп таанышкам. Отрядтан кайтып келатып, аны менен мехматта чогуу окуган карабалталык кара кызды сүйүп калып, турган туруш менен жуучуга ылайык жаркылдаган Кадыркулду ортого салып, оштук балдардан каршы табакта сурап атып, тукан эжеме деп сатып алган, агестеги эң эле дефициттелген жапон жоолукту билек кылып бере салып, алгыс сүйүүсүн жоолукка алмашпай коюп ит болгон. Мени сүйүүм оролгон ошол жоолук эбак жыртылып жок болду. Жоолукту албай койгон ошол карабалталык кара кыз бактылуу болду бекен.
жумшак ичкендер менен жумшак ичтим. Эң азабы Нуралыны виного үйрөтө албай жаман болдум. Нуке, мунун зыяны жок. Баягы сиңдиси мага алып берем деген нарындагы быраш жеңем киши деген анда-санда иче калып жүрбөсө ичиндеги микробу өлбөй калып оорукчан болуп калат. Арак иштеги микробтордон тазалап турат деп айткан. Жүрөгүң айнып турса ыстаканды караба, көзүңдү жууп туруп тартып жибер. Такыр ачы урканба. Ачы уркансаң кузу ийесиң. Кана мына муну карабай туруп алып жиберчи. Эптеп биринчисин алып жиберсең, андан кийинкиси оңой эле. Биринин артынан бири кете берет өзү эле. Анан көнүп кеткенден кийин жыргал деп алды артына түшүп атып течкиликке көндүрө албай койдум. Ичпей койгонуна кадимкидей таарынып, аны менен 2-3 күнгө чейин сүйлөшпөй калар элем. Катуу ичкендер менен катуу иштим. Ал досум менден башка студенттерге кыямат салып жибермей баратпай аракейип болду. Аны менен тамашалашканда сага атты да, атаңдын атын да баратпайбы арака деп биз каалагандай коюп берген Кудайга 1000 мертебе ыраазылык айтсак да астык кылат Бакенбай дечилек. Баратбайдын колу ак жайдын күнү да таш болуп мустап турганына карабастан жүрөгү ысык, жакшы көргөн досунан эч нерсесин аябаган жан. Экөөбүз 1-курстан кол кармаштык. Ошол бойдон келатабыз. Кезинде хулигандыгы менен бүтүндөй Кыргызстанга даңкы чыккан, Прижевальскийни чаңдатып келген Бакенге Шакен кантип жагып калганын билбейм. Таанышкан күндөн тартып эле дампалаңдап аны ээрчип кеттим. Үйүнө жата калып да жүрдүм. Жашыбыз тең болгон менен анын бир артыкчылыгы 1-курстан эле үйлөнүп алган. Шаарда үйү бар, кашында Закү деген жары бар, колунда кайненеси бар, жонунда балдары бар, баарынан дагы маркстик стипендиясы бар студент болчу. Чогуу бараткандабы, военка окуп жүргөндөбү же студенттердин арасындабы мага бир аз эле кыйшык сүйлөп кыйгач карап койгондордун кичиги болобу, чоңу болобу барып туруп эле тумшуктан ары басып алчу. Мындай кылба да десем, өз ордун билип жүрсүн да сальфетке дечү. Бир жолу военкадан орус группасында окуган уйгур бала такыр эле сөз жебей, орусча быдырап кая шайдып туруп алды эле. Баратпай кандай учуп жеткенин билбейм, жагын жанып аткан эме чалык чапкандай кулап түшүп, көз айнеги ыргып кетти. Кадимки эле Өмүрбек Текебаев эстелигин койдурган Павлюк да ошол военкада кыргыздарды шылдыңдап тийишкендик үчүн Баратбайдан тумшука жеп мурдуган жылаган. Баратбай курулай мактангандарды, митайымдарды, куулангандарды атпай журт алдында апакай көрүнүп жалтылдаган жабык колтук арамзаларды, кубулуп турмас сымаптар менен куйтуңдамаларды жети желмогусундай жек көрчү. Азыр деле ошол бойдон калды. Мен мындайларды ичимден жек көрүп, кызуу келатканда алдымдан чыга калгандарын тилим менен талкалап жиберсем, Баратбай токтот булжыраганыңды деп түз эле муштум менен басчу. Баратбай Нуралынын ага арнап жазган бир мыкты ырын акмактар жөнүндө макала жазганда такай мисал кылаар эле. Нуралынын ошол ыры чындык деп аталат. Ар ким жаттап алып, өз акмагыңарга айтып жүрсөңөр куп гана жарашат. Мен да окуп берейин. Табигат берген сага кебетени, буржуйган буура булчуң жана мени, керилип муштай телең колуң кыска, келтирип сөгөт элең тилиң кыска, чырылдап чындык ыйлайт, мушта, мушта, маңдайга какчы кыйга тушта, мушта, аттиң деп, эрдиң тиштеп, айла жок чыдабаска, чырылдап чымчык болуп чындык ыйлайт, мушта, мушта, мурунга какчы кыйга тушта, мушта. Кой токтот, чуу салып муш көтөрүш кимге жакмак, а бирок маңдайыңда туратак. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.